Салам достор, мен Дубайдан кетериме 2 ай калды. Ошол 2 айдын ичинде эң жакшы кооз жерлерди тартканга аракет кылып атам. Ар бир дем алыш күнүмдө бул Museum of the Future, бул келечектеги музей деп айтсак болот. 2071-жылы Дубай кандай болот? Ичинде ошол жөнүндө көрсөтүлгөн. Бул музейдин ичине мен 2 жыл мурун келгем. Мага аябай жаккан, жакшы сезимдер болгон. Бирок YouTube'да и башка жактарда отзывдар аябай жаман экен. Бул музей жөнүндө мен түшүнгөн жокмун эмнеге. Анда жүрүңүз, чогуу кирип көрөлүк. Сизге жакса комментарийге калтырып кетиңиз. Дубайдын жүрөгүндө жайгашкан бул имарат 2022-жылы ачылган. Анын формасы кокусунан тандалган эмес. Овал форма адамзатты билдирет. Жашыл төңсөө жер планетасы, ал эми ортосундагы боштук азырынча белгисиз келечек. Museum of the Future, the most beautiful building on earth. Эң кооз здание дүйнө жүзүндөгү деген сөздү билдирет экен. Билеттин баасы 169 дирхам, сом менен 4022 сом болот экен. Онлайн сатып алса дагы болот билетти, бирок мен ичинен кассадан сатып алдым. Азыр кишилер аз болгондуктан билет көп. Достор, мен метро менен келдим. Метро менен келатканда ушундай жол менен кирет экенсиң, музей будущего. Имараттын сыртына араб каллиграфиясы жазылган. Бул сөздөрдү Мухаммед бин Рашид Аль-Мактум айткан. Мааниси терең, келечекти күтпөйбүз, биз аны өзүбүз курабыз деп. Кире бериштен эле бул жер башка дүйнө экенин сезесиң. Имараттын үстүндөгү арабча жазуулар жөн гана дизайн эмес. Бул келечек тууралуу ой. Ал жерде мындай маанидеги сөздөр жазылган. Келечек күтүп келе турган нерсе эмес. Келечекти биз өзүбүз жаратабыз. Дубайдын эң күчтүү идеясы да ушул окшойт. Кыялдануудан коркпоо. Менде ушул китеп бар. Аябай сонун китептер. Мындай магниттер бар экен. Мен ушул магнитти алайын деп атам. Бул жерде жасалма интеллект, космос, экология, адамдын аң сезими баары бир окуяда бириктирилген. Адамзат Марска жакындап, роботтор күнүмдүк жашоонун бөлүгүнө айланып, технология менен адамдын ортосундагы чек өзгөрүп жаткан учур. Браслетти алдым. Эми буюрса киребиз. Assalamu alaikum. Greetings everyone. My name is Aya. I'm a digital resident of the Museum of the Future. Welcome to my home. Like everything you see here, I was envisioned by the Dubai Future Foundation and brought to life by storytellers, visionary technologists, and artists around the world. My intelligence infuses this building and powers every exhibit it holds. As you voyage to the future, I will be your guide. The worlds that you will encounter are not predictions, they are challenges. Your task is to explore and return with discoveries that can help the present. Андан кийин биз атайын космостук капсулага окшогон бөлмөгө кирдик. Баары ушунчалык реалдуу жасалгандыктан өзүңдү чындап жерден учуп чыгып жаткандай сезесиң.
Бул бөлүк кокусунан жасалган эмес. Бул музейдеги окуя 2071-жылга негизделген. Бул Бириккен Араб Эмираттарынын келечекке болгон чоң планынын символу. Сен лифтке эмес, келечекке киргендей болосуң. Экрандарда жер акырындап алыстап, Дубай майда жарыкка айланып, анын ордуна чексиз космос ачылат. Азыр Бириккен Араб Эмираттары космос тармагына аябай чоң көңүл буруп жатат. Алар Марс миссияларын, астронавт программаларын өнүктүрүп жатышат. Ошол үчүн музей будущего да бул теманы кошкон. Анткени булар үчүн келечек жөн эле кол шаарлар эмес, андан да чоң ой жүгүртүү. Alright, pioneers, it's been a delight to have you all here. Welcome to the Orbital Space Station Hall. Welcome everyone. You are now standing on the deck. Using flashlights. Our digital resident Aya will be leading this orientation in Arabic followed by English, explaining why the space station is built. Go ahead, Aya. هذا الصرح الرائع هو محطة الفضاء المدارية أمل، وهي أكبر محطة مدارية صنعها الإنسان ومن أعظم الإنجازات البشرية. Beams of electric energy. These lasers beam towards a network of deflectors and satellites. The deflectors redirect the laser beams towards satellites that orbit the Earth. ولهذه الأقمار الاصطناعية القدرة على تحويل طاقة Center of OSS Hub. As you walk in and look over to your left-hand side, you'll find the Earth overview, the base of the model over on the opposite side. Now, as you all know, today is our recruitment day, and we are hoping you would all like to be a part of our team. So this is now your opportunity to explore OSS Hub for yourself. All of you have your wristbands that you got from मुझे मजा आ रहा है और थोड़ा क्योंकि वो प्लान कैसे घूमना मुझे इसको टच करना है Бул жерде 2071-жылы Дубайда ушундай учкан таксилер болот экен. Эң кызыгы музейдеги бүт окуя 2071-жылда өтөт экен. Эмнеге 2071-жыл? Анткени Бириккен Араб Эмираттары өлкө
түзүлгөнүнө 100 жыл боло турган убакыт ошол экен. Башкача айтканда, алар азыртадан эле 100 жылдан кийин кандай болобуз деп ойлонуп жатышат. Музейдин дагы бир өзгөчөлүгү бул жерде өткөн тарых эмес, келечек көрсөтүп, ошол үчүн ар бир залга суроо бар: адамзат кайда баратат? Космос залында адам башка планетада жашай алабы деген ой. Бул залдын чыныгы аталышы Vault of Life, жашоонун архиви дегенди билдирет. Ал Museum of the Future'дин эң маанилүү бөлүктөрүнүн бири. Бул жерде жердеги тирүү организмдердин ар түрдүүлүгү көрсөтүлгөн. Жаныбарлар, өсүмдүктөр, курт-кумурскалар, деңиз жандыктары баары. Бул залдын эң негизгиси бул жашоону сактап калуу идеясы. Залда болжол менен 2400 капсула бар. Ар бир капсуланын ичинде өзүнчө бир түрдүн символу жайгашкан. Айрымдары азыркы жашоодо бар түрлөр, айрымдары жоголуп кеткен же жоголуу коркунучунда турган жандыктар. Бул капсулаларды жасоонун мааниси адамзат биологиялык ар түрдүүлүктү жоготуп жатканын көрсөтүү. Келечекте ДНК жана генетика аркылуу көп нерсени сактап калууга болоорун айтуу. Технология менен табият бири-бирин каршы эмес экенин түшүндүрүү. Сиз дагы байкадыңызбы? Ар бир маалыматтан кийин медитацияга окшогон залдар бар экен. Атайын ал жерде музыкалардын үнү, бул алмашып жаткан картинкалар абдан сени эс алдырат экен. What you see here is our huge nostril.
this is called the What is grounding. this? It's called the grounding therapy. It's about relaxation. Yeah, we'll be using sound. So you can stand anywhere. Just close your eyes. Focus on your breathing and relax. Бул жерде музыкалар абдан башкача. Ичимде ошол үндөр айланып жаткандай бир башкача сезимдер болот экен. Raise it a bit higher. Бул жерде бир өзүңдү башка мейкиндикте жүргөндө сезет экенсиң. Бир аз космос сыяктуу, бир аз медитация сыяктуу, андан кийин колуңа акырын жерде айланып аткандай сезилет экен. Want to join? We have just for yourself you can do, okay? Yeah, for myself. Maybe I can sit here. To the speaker, everybody. We need to make sure all the dots are connected, okay? Now let's move closer, everybody. Move closer, please. 3, 2, 1. Let's say Okay, that was fast. That's great. You see all the dots are connected. Now smell, everybody. Try to put your nose and smell. Does everybody smell? Yeah? Okay, Yeah. that's great, everybody. I will show you the flower. So it's called tribulus, which is a UAE national flower. Did you guys come at the entrance? You see some vapor? Yeah. Right? There's a flower shape. That's the flower, same flower as here, tribulus. And this flower has a lot of healing properties and also symbolize togetherness and unity. And do you know that humming is an exercise which can help us reduce our blood pressure, as well as it can enhance our sleeping patterns. That's it, everyone. Thank you for joining. Nice. Thank you so much. You're welcome. Дагы бир кызыгы, бул имаратты дүйнөдөгү эң татаал архитектуралардын бири дешет. Анткени анын формасында дээрлик түз сызык жок экен. Сыртындагы темир бөлүктөрүнүн ар бири өзүнчө формада жасалган. Чынында карасаң, имараттын өзү дагы келечектен келген объект сыяктуу көрүнөт. Андан да кызыгы, бул музейде көп жерде атайын жыттар колдонулат экен. Ар бир залдын өзүнүн атмосферасы болуш үчүн кээ бир жерде космос сыяктуу муздак аба сезилет, ал эми кээ бир жерде тынчтандырган сонун гүлдөрдүн жыты чыгат. Анткени адам бир нерсени көз менен эле эмес, сезим менен дагы эстеп калат да. Мага ушул идеясы аябай жакты. Бул жерде сага келечек ушундай болот деп айтат экен.
Бул залда келечектеги машиналар, велосипеддер, кийимдер кандай болорун көрсөткөн зал экен. How is this full place made? The Museum of the Future offers a unique experience as part of its mission to inspire and educate. Some events or exhibits might be free, but it's best to check specific details for what you're interested in. Why is there a If there's anything specific you'd like to explore, just let me know. Why is there How can I assist? Flying cars are an exciting concept being developed for future urban transportation, aiming to reduce traffic and travel time. If you'd like more details, feel free to ask. Navigate cities and beyond. Why are you a robot? Flying cars could open up new possibilities in urban travel. If you're curious about more futuristic technologies, just let me know. Why are there no flying cars? Here? Андан кийин мага дагы бир жаккан жери бул көрүү аянтчасы. Бул жерде абдан укмуш, мага ичимде бир башкача сезимдер болду. Дубайдын келечеги дагы бул жерден көрсөк болот. Бийик имараттар, коз көрүнүш.
жака киргизбейт экен, только балдар менен келгендерди. Жерде кичинекей балдарга сүйүнөдүлөр. Мага ушул бутылкалар жакты. What do you want to buy? Wow. Something. Бул жерде музей будущевонун кечиндеги күйгөн жери абдан бир кооз, башкача күйөт экен. Ушуну атайын күтүп отурдум күн киргенче. Ушул күйгөндөн кийин тартып алып, анан үйгө жөнөйүн деп. Достор, сиздер менен коштошпойм. Кийинки видеодо жолукканча саламатта болуңуз.